Ассалаумағалейкум, Қырғызстан. Туғандар, қандайсыздар? Бүгін сіздерге Бишкек шаарындағы Кошой көчөсүнө жайгашкан өтө чоң бир үйдү көрсөтө кетели. Жер үйдү. Ошол боюнча сіздерге толук обзор кылабыз. Аягына чейин көрүңүздөр. Аэросъемка болот. Ичинде толук шарттарын көрсөтүп съемка кылып чыгабыз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Анда кеттик. Жалгыз кирчү эшик, машина кирчү чоң дарбаза. Кирип бир катар ичин көрсөтө кетели. Мына киргенде коро кеңири. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мисалы бул жагы өзү эле 4 соттуктун тегереги, бул жагы деле 4 соттуктун тегереги. Жалпы аянты документ боюнча 7,5 сотук, а фактически 8,5. Мына көрдүңүздөр, кеңири. Эгерде мал кыламын, тоок кыламын десеңиздер болот. Мына бул жерде өздөрү кичине тоок бар. Тоок кылышкан. Андан сырткары контейнер калат. Мына ушул контейнерди калтырабыз дейт. Ал сиздерге бир катар короосун да көрсөтө кетели. Мына оң жактан баштап бисмилла деп. Киргенде мына бул жака машина койсоңуздар болот. Жаан чачын жокту. Андан сырткары сол жагында 2 машинеге ылайык жабык жер бар. Ошол жерде көрсөтө кетебиз азыр. Терраса деп коелу. Мына киргенде оң жака яма кылып койгон туугандар. Анча-мынча машинанын бузуктуктары болсо кирип, машинаны коюп, жеңил желпи бузуктуктарды өзүңүздөр оңдосоңуздар болот. Мына ар бир айнек стеклопакет пластиктен болгон. Мына ичинде кондиционер бар. Залда стеклопакет жаңы болгон. Четине мындай гүлдөр эгип койгон. Бул жагы ажаткана, туалет. Кладовка. Банка жаап, анча-мынча оокаттарды койсоңуздар болот. Мына туугандар. Кладовка. Жери көйлөп, жерге дагы, ичине дагы подвал кылган. Андан сырткары мына көп нерсе батат. Баллондорду койсоңуздар болот, анча-мынча керектүү нерселерди койсоңуз болот. Мына бул жагы очоккана. Туугандар, мына чоң казан менен орто казанга дагы очоккана кылынган, даяр жасалган. Мына көрдүңүздөр. Мына сиздерге айткан терраса деп коелу. 2 машина батат. Кышта койсоңуздар болот. Үстүн жаап койгон. Жаан чачындан тосуп турат. Контейнер калат туугандар. Жаш балдарга эшикке чыгып ушул жерде эс алса болот. Мына кааласаңыздар тоок баксаңыздар болот. Тоокту деле эгерде келишим болсо, тоокту деле калтырабыз дейт. Келишим баада. Туугандар, мына бисмилла деп эле киргенде сол жагында күзгө орношкон. Чыкканда, киргенде, жумушка барганда, окууга барганда бир катар өзүңүздөр көрүп чыксаңыздар болот. Андан кийин оң жагынан тааныштырып кете берейин. Мына бул жерде чоң шкаф орнотулган. Кийимдер койсо болот. Кышта кышкы кийимдерди кеңири бир жаңсыл кыласыздар. Андан кийин оң жагында душевой ванна, сушилкасы бар. Бул дагы ошол центральный отоплениясына кошулган. Аристон, стиральная машина, ванна, бардык ремонт жаңы эле болгон. Полный кафель до потолка. Көрүп турасыздар. Жаңы, состояниясы өтө жакшы. Андан кийин туугандар, сол жагында кухня жайгашкан. Мына кухнядагы бардык ушул гарнитура, холодильник, стол, стул баары калат. Ушул жерде турган бардык бытовая техникалар да калат деди. Мына казан, идиш аяктар дагы калат. Кийимдерди алып эле чыгып кетебиз дейт. Ремонту жаңы, өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаңы. Андан кийин киребиз. Киргенде эле холл. Холдагы дивандар менен толук камсыз болгон. Мына астында килемдер салынган. Люстралары дагы жаңы. Ремонтуна 3 жылдын тегереги гана болгон. Мына кондиционер менен жабдылган. Жайда ысыкта кондиционер жагып алып отура бересиздер.
Бардық терезелери пластик туғандар. Пластиктен болған. Үн шығарбайды, чаң кірбейді. Андан кейін оң жағында жатақхана, спальный, төрінде чоң зал, люстралары полный жаңа қойылған. Дубалдағы светтер барды жаңа қойылған, көрдіңіздер. Светтер алмашып тұрады. Азырғы заманбап технологиялары менен болған. Килем бар. Телевизор бар. Холды, интернет орнатылған. Телевизорда қалады. Астындағы тумбаларда қалады деді. Сол жағында детский. Өзіге жамына қараңыздар. Люстраны топтың формасында қылған. Еркек балдарға болса өте соң. Кроваттарда қалады. Двуспальный, двухуровневый кровать. Шкафтары қалады. Столдары қалады деді. Толығы менен жашауға ыңғайлашқан, өздері жашап тұрған үй. Ушул тұрған кулердағы қалады. Ұзақ су, ысық су. Отопление мына көрдіңіздер, ар бір комнатаны заманбап қылып ысытып шыққан. Батарейкалар мына жаңы тұрғандар. Ар бірінде жылулық келген. Өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, ваннаның ичидагы теплый пол. Плита басылган, астында теплый пол. Үйдүн оң жагында отоплениянын системасы жайгашкан тугандар. Газ, газовый котел. Андан сырткары мына умный печка коюлган тугандар, көбү билет. Айылда жашагандар билет. Умный печка коюлган. Экономный вариант менен кичине гана көмүр менен полный ысыйт. Андан сырткары 3 фаз кеткен деди мына тугандар. Мына. Көрдүңүздөр? 3 фаз менен дагы иштейт. Электричество менен иштейт. Короо кеңири. Кааласаңыздар, бул жерден тосуп 2 адам жашаса болот, 2 коныш кылып алса болот да. Бул жагына отдельный 4 сотик, бул жагына 4 сотик кылып. Кеңири. Су центральный. Мына көрдүңүздөр, су чыгат. Газды көрдүңүздөр мына. Газ келген. Үйдө газ бар. Андан сырткары мына видеонаблюдение орнотулган, иштейт камералар. Бул жагында 2 камера коюлган. Суу чыгат, таза суу уланган. Көрсөтүп берели. Напор өтө жакшы. Анан сырткары тугандар, мына ушул эле жерге кааласаңыздар, малга кызыккан, койго кызыккан, эчкеге кызыккан тугандар ушул жерге аткана салып, кеңири баксаңыздар болот. Себеби бул дөңсөнүн арт жагында толугу менен жайыттар бар, толук шарттары бар деди. Мына тугандар сиздерге бир катар көрсөтө кеттик. Толук шарттары бар. Келип эле жашайм деген адамдар үчүн атайын көп нерсеге ора болбой келет. Бардык жок даяр ичинде бытовая техника, бардык буюмдар калат. Кирип эле жашай турганга толук шарттары бар. Телефондорду описанияга коюп коёмун. Баасы $140 000. Сүйлөшүү жолдору бар. Эгерде чыныгы клиент чыккан болсо, чыныгы кардарга кеме бар, сүйлөшүлөт. Андан сырткары варианттарды дагы ошо шартына жараша сүйлөтсө болот. Варианттар каралган. Документтери бардыгы таза, бардык документтери бар. Кызыл китеп, техпаспорт, кадастр, бардык китептери, бардык документтери таза. Кааласаңыздар, ипотека жолдору бар. Мурабаха жолу менен дагы кааласаңыздар болот. Ар бир адамга ушундай үй насип этсин, жакшылыктар болсун. Видеону тууган жакындарга бөлүшүп коюңуздар. Аман болуңуздар тугандар.
Дайыма жакшылыктар, тойлор, үйлөр боло берсин.